ядролук куралды жоюш керек. Эмне себептен жоюш керек жана жоюш үчүн кандай механизмдерди аткарыш керек деген суроого келсек, ушул эле жылдын 2021-жылдын 21 ноябрында өзөктүк куралдарды жоюу боюнча договор киргизилген. Бул жерде дүйнөнүн эң алдыңкы 51 мамлекети бул договорду кабыл алган. Ошондой эле анын ичинен 37си кол койгондагы договорго калганы ошол кол коюучулардын сабында жазылып турат. Ошондой эле бул өзөктүк куралды жоюу договору боюнча азыркы учурда оомдо дүйнөдөгү эң алдыңкы 40 мамлекет колдошкон бул өзөктүк куралды жоюу боюнча. Ошондой эле бул өзөктүк куралды жоюу договорунда эмнелер каралган? Эң биринчи, өзөктүк куралды бүгүнкү күнүбүздө колдонуу бизге терс таасирин тийгизгендиктен өзөктүк куралдарды колдонууга тыюу салынган. Ошондой эле өзөктүк куралдардын жардам аркасында адамдардын бүт эле нерселер бизди куртуп жаткан нерселерди коркуткандыгы үчүн ошо коркутуу негизинде тыюу салынган. Ошондой эле муну ар дайым текшерип туруу, өндүрүү, сатып алуу жана чогултууга, өзөктүк куралдарды чогултууга тыюу салынган. Ошондой эле ар бир мамлекет бул өзөктүк куралды жоюш үчүн договорго кол коюш керек. Себеби бул жерде дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттер юридика кабылда бул договорго кол коюп жатат жана ошондой эле бардык негизи мыйзамдын чегинде болуш керек. Бул өзөктүк куралдарды колдонуу өзү мыйзамсыз деп эсептелинет. Ошондой эле бардык өлкөлөр кол койсо, башка калган өлкөлөр дагы аргасыз түрдөн кол коюшу керек болуп эсептелинет. Себеби ядролук куралдарды колдонуу мыйзамсыз жана бул экономикалык абалды алсыздатып, бири-бири менен болгон катнашты дагы бузат. Ошондой эле кибер террорист аябай өнүгүп жаткан учуру, булар ар кандай маалыматтарды урдоо жана ушул сыяктуу нерселер, буларга дагы өзөктүк куралды жоюу договору жок. Ошондой эле мисалы өзөктүк куралды жоюш керек. Себеби мисалы биз азыр өлкөдө өлкөнү ойлоп жатсак дагы ар түрдүү террористтер бар. Ошол террористтер өлкөнүн келечегин ойлобойт, алар бүгүнкүсүн гана ойлойт. Өзүнүн кандайдыр бир максатына жетүү үчүн эгерде ушул ядролук куралдар террористтердин колуна түшүп калган болсо, бир заматтын ичинде бир гана кнопканы басса дүйнө жүзү жок болуп кетиши мүмкүн. Буга чейин дүйнө жүзү 2 жолу дүйнөлүк согушту башынан өткөрдү. Канчалаган миллиондогон кыргын согуш бир гана адамдарга эмес, жалпы тиричиликке терс таасирин тийгизди. Азыркы дүйнө жүзү 3-чү дүйнөлүк согуш же болбосо ушундай 3-чү массалык деңгээлдеги кыргынды көтөрө албайт. Эгерде ушундай нерсе кокусунан болуп кете турган болсо, сиз айтып атпайсызбы, террористтердин колуна тийип калса аябай коркунучтуу болот депчи. Ядердик бомба чыккандан бери 70 жылдан ашып калды. Бир жолу террористтердин колуна түштү эле, бул биринчи суроо. Экинчи суроо болсо, сиз айтып атпайсызбы неме деп, хакерлер депчи, ошол эле хакерлер боюнча дагы негизи эле тарыхта бир хакер ядердик бомбаны захват кылып алыптыр, ошону жагдырып салыптыр деген негизи окуя катталды эле. Рахмат сурооңузга. Биз буга чейинки тарыхты эмес, келечекти ойлонушубуз керек. Келечекте эмне болуп кеткенин биз эч нерсе биле албайбыз. Азыркы учурда адамдардын ан сезими төмөндөгөн учурда, мисалы, дүйнө жүзүн ойлобой, өзүнүн муктаждыгын кандыруу үчүн бүгүнкү күндү гана ойлоп алып, дүйнөнүн адамдардын абалын, дүйнөнүн абалын карап да коюш мүмкүн эмес. Биз буга чейинки тарыхты эмес, келечекти алдын алышыбыз керек. Себеби азыркы учурда бардык нерсе терс тарабына кетип, азыркы күнүбүз өзү коркунучта турат. Ошондой эле бул ядролук куралдарды жоюшубуз керек. Себеби бул мыйзамсыз. Ошондой эле биздин адамдарга, жалпы эле тиричиликке терс таасирин тийгизет. Мунун эч кандай оң таасирин көрүүгө болбойт. Мисалы, ошол эле жер жүзүндө кандайдыр бир жарылуу болсо, бардык тиричилик, адамдар, ошол менен катар өсүмдүктөр, жан жаныбарлар баары тең кыйроого учурайт. Жана ошондой эле бул жерден эч бир аман соо калган адам болушу мүмкүн эмес. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде аман соо калган адамдар болсо, жер жүзүндө бардык ресурстардын, азыктардын, суулардын бардыгы тең булганат, бардыгы тең жер менен жексен болот. Эгерде майып болуп, кандайдыр бир мутант болуп, жарым жан болуп калса дагы, суусуз, азыксыз ал адам баары бул жашоодон өтөт десек
болот. Ошондой эле биз ядролук куралдарды жоюшубуз керек, себеби мисалы азыр алсыз өлкөлөр абдан көп, анын ичине Кыргызстан да кирет. Эгерде мисалы ушундай тыныч жаткан учурда гана бизге карама каршы болгон мисалы Кытай сыяктуу өлкөлөр бизди ядролук куралдар аркылуу бир заматтын ортосунда жок кылып коюшу мүмкүн. Ошондой эле жок кылып коюшу мүмкүн. Мисалы биз эч кандай даярдыгыбыз жок. Биз канчалык экономикалык жактан кризис болуп, ички абалыбыз кыйналып жатса дагы ушундай ядролук куралдардын негизинде биз ойлонбостон, биз тынч эле жөнөлүп жаткан кезибизде биз таптакыр жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондой эле азыркы күндө бардык нерселер, ресурстар азайып жатат. Ошондой эле анын үстүнө бир кошумча бизге зыян келтирип, коркунуч жараткан бул ядролук куралдар кайсы убакта эмне болорун биз билбейбиз. Ошон үчүн жоюшубуз керек. Саламатсыздар, урматтуулар жана каршылаштар жана тарапташтар. Ошол бүгүнкү резолюциянын темасы бул өзөктүк куралды жоёт деп өкмөт башчысы айтып кетти. Биз азыркы учурда аны жоюунун дагы түрлүү жоюш керек деген эмени кантип айтып кетишти. Эмне үчүн жоюу дегенде дагы өздөрү деген ошол коркуу адамдар ошол жарылгандан кийин ошол жерде сууларыбыздын баары деген булганат, аба булганат деп айтып жатасыңар. Бирок именно ошол булганат деген адамдардын аң сезими бар, ошолорду ойлонот, түшүнөт дагы. Анан ошол коркуу сезим менен аны жардырганга алып барышпайт. Демек мунун жыйынтыгында азыркы учурда деген бизде буга чейин 2 дүйнөлүк согуш болуп кеткен. 2 дүйнөлүк согуш болуп кеткен дагы ошол 3-чү дүйнөлүк согушту болтурбоонун максатында бул түзүлгөн. 3-чү дүйнөлүк согуш азыркы учурда болбой эле. Себеби деген азыр көптөгөн 11 мамлекеттерде ошол атомдук ядролук бомбалар бар. Бомбалар бар жана ошондой эле алар бири-бирлеринен корккондо ошол АКШда бар, Россияда дагы бар. Анан Россия менен АКШ экөө бири-бири менен кырылса дагы, бири-бирине дагы жарылса, бул өздөрүнө эле зыян алып келерин түшүнүп жатышат. Өздөрүнө эле бул залакасын тийгизерин түшүнүп жатат да, ошон үчүн бул атомдук бомба жарылбай эле. Жана ошондой эле силер айтып кеттиңер, террористтер же болбосо дагы бир хакерлер келип ошолорду деген алып урдап кетип, кнопканы басып койсо эле жарылып калат деген нерсе жок. Бул кнопканы басуу менен эле ал жарылып кетпейт. Ал деген ушунчалык эле күчтүү, зыяндуу нерсе болуп аткан үчүн ал деген аябай корголгон жана өзүнүн коддору бар. Жана ошондой эле бул ША-256 деген формула бар. Ошол формула менен ал мамлекет тарабынан дагы курулгон. Ошол өзүнү аны эч бир билбейт. Ал ошо алгоритм өзү ичинен ошол эмесин өзүнүн коддорун жаңыртып турат. Ал жаңыртып турганда аны эч бир хакер билбейт. Жана буга чейин деле ал 70 жыл мурун пайда болсо деле азыркы учурда эгер хакерлер ушунчалык эле кыйын болсо, террористтер ушунчалык эле кыйын болсо, аны ошол эле учурда азыркыга чейин эле жардырып салбайт беле. Эмнеге көп эле жерде атомный бомбалар бар, эмнеге алар азыркыга чейин ошолорду террористтер ошолорду мурдап кетип жардырбай эле. Себеби алар жардырганга колдору келбейт. Себеби аны жардыра алышпайт. Себеби ал күчтүү корголгон үчүн. Жана ошондой эле бул азыркы учурда согуштарды эле болтуртпоо эмес, бул ошол адамдардын тынч жашашы, ошо коркуу сезим ошону жардырса бул баарына зыян тиет, сага да зыян тиет, мага да зыян тиет деген сезим менен жашашат. Жана ошондой эле бул согуштарда эле ич-чара бири-биринде чатактар болуп турат. Бул мини конфликттер дагы болуп турат. Бирок ал болгону менен алар атомдук бомбаларды жардыртып, өздөрүнүн
залакаларын тийгизбей эле, мисалы үчүн силер айтышыңар мүмкүн, бул азыркы учурда деле согуш болуп жатпайбы, бирок алар деген ичара конфликттер, андайлар боло берет. Эгерде биз өзөктүк куралды жойсок деле, жойбосок деле, ал полигон боло берет. Себеби алар өз ара бири-бириндей чыр-чатактар болуп турат дагы, анан ошону аягында чечишип, ошол чыр-чатактарды чечилет. Бирок ага атомдук бомбанын мындай эч кандай тиешеси жок деп эсептейбиз. Жана ошондой эле бул ошо атомдук бомбаны биз жоюп салсак, согуштар башталат. Себеби ошол атомдук бомбадан жойгондон кийин алар деген уже барып тигини басып алсам болот экен да. Мисалы үчүн АКШ деле бул өнүккөн мамлекет да. Ошол өзүнүн аймактарын кеңейтем деп, анан мен тиги дагы мамлекетти барып басып алайынчы деп ошол жерде аймагын басып алган. Мисалы үчүн Германия деле өзүнүн аймагымды чоңойтом деп бизге согуштардын баарын алып келип канчадаган адамдарды өлтүргөн да. Ошондой эле алар дагы өздөрүнүн аймактарын чоңойтом деп, адам болгон сайын болсо экен деп тилеп турат го. Ошондой эле алар өздөрүнүн масштабдарын кеңейтем деп согуштун алып келет. Согуштун натыйжасында бул жарандар запа чегишет. Жана бул ошол согуш болгондо бир мамлекет экинчи мамлекет басып алам дегенде бул үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп башталат. Биз ошону айткыбыз келди. Жана биздин оюбуз боюнча негизи эле бул өзөктүк куралдарды жоюунун бул эч кандай деле бул жерге тиешеси жок. Себеби деген ал ошол турган үчүн ал жөн эле турат, жарылбай эле. Жана адамдардын, мамлекеттердин бири-бирине кол салбоосун көзөмөлдөп турат да эсептелет. Чоң рахмат. Анда мен экинчи өкмөт мүчөсүн чакырып алабыз, сизге берген Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу соттор коллегиясы, экин парламентарий, аты жөнүм Өмүрбек Акылбек, Чокмуров командасы бүгүн биринчи өкмөттө. Эми биздин берген линия менен биринчи оппозициянын негизги идеяларын салыштырып анализдеп көрсөк, мындай жыйынтыкка келип атабыз да. Оппозициянын эң негизги карманган идеясы бүгүнкү күндө ушул өзөктүк куралдын болушу, дүйнө жүзүндө балансты сактап, адамдар бири-бирине каршы келбей, согушпай, баягы согуш болбой турат деген позицияны карманып атышат. Ошондуктан бизге өзөктүк курал керек дейт да. Эми биринчи спикердин башында бизди кантип төгүндү? Бизге айтып атат, адамдар канчалаган согуштарды көрдүк, адамдар канчалаган жоготууларды көрдүк, бирок ошонун айынан биз бүгүнкү күндө согушпайбыз дейт да. Биз айтып атабыз, бири-бирин атып салыш мүмкүн, бул гуманитардык кайра кайтарылгыс ушундай жаракаттарды алып келет десек, биринчи спикер чыгып айтып атат да, ушинтип жаң сезим бар, адамдар уже түшүндү, согуш деген бул жаман экен, согуштун бизге кереги жок деп адамдар аң сезим менен эле согушпай калат деп атат дагы. Кайра сөзүнүн аягында айтып атат, бүгүнкү күндө ушул өзөктүк курал бизди согуштан кармап турат деп атат да. Эми бул жактан кайсынысына ишенебиз? Биздин оюбузча бул аң сезим көбүрөөк бизге жакшыраак болуп атат. Анткени адамдар чын эле көрдү да, Хиросимадагы жарылган бомбаны көрдүк, анын зыяндуулугун көрдүк. Бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттер Хиросимадагы жарылган ошол ядердик оружиялардын айынан ошолордун кесепетин бүгүнкү күндө камсыздап жатат кайра. Сиз азыр өзүмдүн речимде айтып атырмын, негизгиси бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, эгерде аң сезим ошончо сиз айтып аткандай күчтүү болсо, биринчи дүйнөлүк согуштан кийин эмнеге экинчи дүйнөлүк согуш болду? Бул бир. Эки, силер айтып атпайсыздарбы, келишимдин негизинде эч ким чыгарбай койгон кететчи. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында эң алдыңкы державалардын баардыгы кол койгон. Эмне себептен анан тиги Сталин Финляндияны басып кирип, Германия Австрияны басып кирди эле? Мынакей, өзүнүн позициясына өзү жооп берип атат да. Буга чейин канчалаган макулдашуулар болгон, канчалаган келишимдер болгон, бирок
аягы барып туруп согуш болгон деп атат. Ошол эле атомдук бомба жарылган Хиросимада. Бунун бардыгы эмнеге деген логика келип атат. Бүгүнкү күндө оппозициянын карманып аткан согуш болбойт, согуш кармалып турат деген позициясын алсыздап баратканын күндөн күнгө бүгүнкү күндө адамдар Россия, Кытай 3 мамлекеттин ортосунда мамиле начарлап, бири-бирине согушка даяр болуп калгандыгын өзү кайрадан далилдеп жатат. Эми биз бүгүнкү күндө ситуацияга жакшыраак кирели да. Биз бүгүнкү күндө бул договор, бул башка ядердик куралы жок мамлекеттерден бул ядердик оружиядан кутулуунун бир мүмкүнчүлүгү да буга чейинки. Бүгүнкү күндө ядердик оружиясы барлар, булар согуш үчүн деле эмес, булар көбүнчө политика үчүн башка мамлекеттерге диктовать этип, коркутуп, бизде мына ядердик оружие бар, силер жардырып салабыз, вы никто деген сыяктуу бүгүнкү күндө ошондой привилегияны гана алып келип атат да. Бүгүнкү күндө бул биз айтып атабыз башка мамлекеттерге адилетсиздик деп атабыз биринчиден. Анткени геополитикада болобу, башка мамлекет жерлерде болобу, бул ар бир мамлекетте ядердик оружие болуп, мен эмне дейласың дегенден көрө бүт дүйнө жүзүндө жок болгону бул баарына адилеттүүрөөк болот. Бул бир. Экинчи, эми айтып атат, коопсуздук боюнча бир дагы факт болгон эмес деп атпайбы? Мисалы, Рональд Рейган деген 35 жашында үйүндө кино көрүп жатып, кинодо, американский кинодо бирөө ошо Пентагондун немесин взлом кылат экен да, кибератака кылып, жана ойлойт экен, согуш чыгып кетет экен да, анан биздикин текшерип көрөсү, Пентагондукун атайын кибер жагынан айтпай туруп, атайын атака кылса, уязвимосттары баары таап чыгат да. Демек, ушунун жыйынтыгында баягы болбойт экен, бизде атака кылса, эпак урдап кетмек турбай деп туруп, уже безопасностька көбүрөөк басым жасаган да. Мисалы 2010 жылы Stuxnet деген цепочка менен Ирандагы, мисалы, Натанс деген жерде, ошо боеголовка чыгарган жерде атака болгон, акыркы моментинде ушул нерсени токтотуп калышкан. Демек, бул эмнени алып барат? Бул жылдан жылга кибер атака күчтөп, биз күтпөй отурбашыбыз керек. Качан террористтер ошо кетип калат дегенге биз күтүп отурбастан ушул нерсени бүгүнкү күндө жок кыла алып атабыз. Буга чейинки фактылар айтып атат, ооба, бүгүнкү чейин эч ким террористтер алып жардырган жок, бирок ошол нерсеге кенеде эле 1% калып калгандыктан бул дүйнө коомчулугу ушундай бир коркунучка жаратып атат. Демек, биз бул нерсени жокко чыгарышыбыз керек деген бир сигнал, бир призыв болуп атат, урматтуу соттор. Ушуну айткыбыз келип атат. Эми 2013 жылы илимий кеңештин коргоо министрлиги боюнча Америкада бардык мамлекеттин боеголовкаларын сактаган жерлерде кибер шелдер бар деген жыйынтыкка келип чыккан да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кибер атакалар болуп атат, жана башкалардын жыйынтыгында эмне деген логика келип атат? Бүгүнкү күндө булардын безопасности, жанагы айтып аткан ядердик оружияларга болгон коопсуздук начарлагандан начарлап баратат, жана террористтер дагы кайсы бир күнү бул нерсеге жете турган болсо, бүт дүйнө жүзү коомчулугу жок болуп кетет деген коркунучту биз жокко чыгара албайбыз. Эми экинчи, коргонуу программасы боюнча айтып кетет. Бүгүнкү күндө ракеталарды жокко чыгаруу программасы канча жылдан бери көптөгөн акчалар каржыланып келатат. Бүгүнкү күндө ар бир мамлекет ядердик оружияны учуп келатканда, даже учелекте эле кодун мутный кылып чыгартпай коюунун үстүндө иштеп келатат. Демек, бул эмне деген тенденцияны жаратып атат? Бүгүнкү күндө биз боеголовкаларды учуруудан коркпой баштадык дегендин белгиси болуп атат. Ушундай тенденцияны жаратып атат. Бардык статьяларды, новосттерди карасаңар, ар бир ракетный коргонуу программасынын натыйжасында мамлекеттер коркпой баштады. Мен сени аттырып, сен аны тоза албай каласың, мен сенин кодуңду заблокировать деп таштайм любой момент деген сыяктуу. Жол болсо Россия атса, эл атса биз аны жок кылып коебуз деген уже булар айтып аткан жанагы баланс деп атпай, коркуп турат мамлекеттер деген нерсе күндөн күнгө акырындык менен бул тенденция жоголуп баратат, урматтуу биздин соттор коллегасы. Демек, биз бүгүнкү күндө бул нерседен эртерээк жогото турган болсок, бизге жакшы болот. Эми согуштар жөнүндө айтып кетер. Бүгүнкү күндө согуштар болбой элеби деген суроого булар жок деп жооп бере албайт. Бүгүнкү күндө кансыз согуш болуп атат. Бүгүнкү күндө Сирия жана башка мамлекеттер толтура мисалдар бар да. Нефт үчүн күрөш болобу, ресурс үчүн күрөш болобу, алар бардык жерде боло берет. Буну силердин атомдук куралыңар эч качан токтото албайт. Бул отдельный тема да. Демек, буга эч кандай булардын пайдасы жок. Эми биз айтып кеттик. Акыркы 15 секундда биз айтып кеттик, бүгүнкү күндө коркунуч бар экендигин, кандай тенденциялар жаралып аткандыгын, жана бул бүт дүйнө жүзү үчүн өтө кооптуу экендигин биз толугу менен далилдеп бердик. Жана ошондуктан биз баарыңыздарды ушул келишимге кол коюңуздарды чакырабыз. Асылып билдиребиз, урматтуу соттор коллегиясы. Мен сразу менен төгүндөдөн баштай турган болсом, эң биринчи Акыл мырза өзү баягы маалыматтарын жанагы эпте окшоштуруп барып, окшошпой калган атакаларын карап отурган кезинде менин башым жакшынакай кылып айтып берген да. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө
конфликттер болуп атат, мини конфликттер. Тиги Азербайжан менен Армения согушуп атат, жакта тиги Сирия менен да көрөсү согушуп атат, Турция да көрө менен согушуп атат, Украина менен Россия согушуп атат. Бирок эмне себептен ал жакта массовый өлүм болбой эле деген нерсени түшүндүрүп берип атканда менин башчымча. Себеп алар ал жакта саясий өзүнүн политикалык ордун бекемдеш керек болуп атат. Кичине ордуңарды билсеңер, биздин күчүбүз бар, биз деле өлтүрүп кое алабыз деген нерседен алар чекти ашпай эле деп атат да. Ошол неме башчым түшүндүрүпчү. Андай согуштар боло берет, ал саясий оюндар боло берет деп неме айтып атат. А бирок бүгүнкү күндө эмнеге мурунку тиги биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш ошол доорлордогу миллиондогон адамдар өлбөй эле? Менин башчым ошондой эле айтып атат. Ошол ядердик бомбалар чыккандан кийин 70 жылдан бери согуштун мындайча айтканда неме деп коет го жана өлгөн курмандыктары 95% неме азайган деп атат да. Башкача айтканда бул далилденген факт болуп атат. Менин оюман чыккан нерсе эмес, 95% азайып атат. Башкача айтканда мурун ядердик бомбалар чыккыча ар бир согушта 100 киши өлсө мисалы менен, азыр ядердик бомбаны чыгаргандан кийин ошо биз айтып аткан мини конфликтте сенин ар кимдин саясий оюнунда мен күчтүүмүн, же болбосо сен мага баш ийишиң керек, мен сага караганда байыраакмын, мен сага караганда кыйыныраакмын деген нерсенин айынан 5 эле киши өлүп атат деген нерсени айтып атабыз да, мисал кылыпчы. Эми террористтерди аябай басым жасап, мындай биринчи өкмөттүн негизинде мындайча айтканда оюн боюнча террористтер бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң акылдуу, эң кыйын адамдар экен дагы. Дүйнө жүзүндөгү державалар келесо эчтекесин коргогонду билбеген көкмел экен да, башкача айткандачы. Эми бүгүнкү күндө бир террористтерди башчысы айтып атат, биякта тиги алар үчүн бүгүнкү күн эле бар депчи. Эми кечирим сурайм, террористтер бүгүнкү күндө идеология, алардын аркасында адамдар турат, алар ошол нерсени иштетип атат. Алар да келесо эмес, ал ядердик бомбаны жагдырса, өздөрүнүн дагы мындайча айтканда аркасында отура турган жери жок каларын алар да түшүнүп атат. Террористтерге өлсө андай приказ бербейт. Бул бир. Эки, ошол державалар коргоп аткан үчүн деп атабыз. Мына Акыл мырза дагы чыгып туруп эптеп мындай төгүндөмүш болду да. Иранда ушундай болгон, анан болуп бараткан акыркы моментте коргоп калган дейт да. Бирок кеп ошондо болуп атат. Коргоп калганда, эгер коргоп кала албаса, анда биз чын эле коркунуч бар экен, жок кылып салалычы. Ошентип дагы бирөө келип туруп алып алып бизди бастырып салат да, андан көрө жок кылып салат. Ал коргоп калып атканы, биз ошол алгоритмди айтып атабыз. Бүгүнкү күндө Пентагонду бирөөсү минтип алыптыр. Ал немелер ошолордун коркунучу, ядердик бомбанын коркунучу дүйнө жүзүнө Американыкы, Россияга эмес, Американын немесине аркасына да, алардын бэкграундуна да мишайт этерин, мындайча айтканда тоскоолдук коркунуч жаратарын билген үчүн Америка өзүнүкүн ошончолук деңгээлде коргоп, жана алгоритмди айтып атабыз, өзү жыл сайын жаңырып турат деп. 256 болуп эмнеге жетти? Ал ошол 1, 2, 3, 4, 5, 6 жыл сайын хакерлерин жаңы нерсени ойлоп таап атабы? Ошолор дагы ошол алгоритм менен жаңы нерсеге ылайыкташып өнүгүп атат, ал коргоп атат деп атабыз. Эми бүгүнкү күндө бул нерсе эмнеге келип атат? Көйгөчү жана немени кол коюп коелуу деп атпайбы? Анан аң сезимдин негизинде берип алыңыз. Эки суроо. Биринчиси ошондо сиз макулсуз, что коопсуздук 99%га чейин барып турат, 1%да гана токтотуп калып атасыңар. Бул бир. Экинчиси, демек силер өлүмдөрдүн санын азайтып согушту мындай минимальный кылабыз деп атпайсыз, бирок ошо 1% болуп кетсе, бүт дүйнө жүзү жок болуп кетерине макулсузбу? Эми бүгүнкү күндө ошол 1%дин болорун эгерде бизге Акыл мырза же болбосо анын башчысы далилдеп бергенде, биз аны төгүндөп бермекпиз да. Бүгүнкү күндө өздөрү минтип атат да, чыгып турупчу. Жомарт бүгүнкү күндө гей болот деп атат да. Биз түшүнбөй атабыз. Менин башчым айтып атат, кантип гей болот, сенин кепилдигиң кана деп атат да. Жомарт эркек болуп жүрөт, натурасы эркектенчи эле жүрөт. Кантип эртең туруп туруп анын гей болуп каларын түшүндүрүп бериңизчи десе, түшүндүрбөй эле да анычы. Туруп жок, анын ыктымалдуулугу бар. Жомарт деген бир жолу тиги ихтияр менен өшөйүнө бар, өшпөй койгон деп атат да. Ал бирок ошонун мындай гей эмес экенин көргөзүп атат. Эгер Жомарт гей болсо же натурасы болсо, ал буга чейин гей болуп кетмек деген нерсени түшүндүрүп атабыз да. Ал келечекте мындай эркек болсо, эркек бойдон калат деген нерсени айтып атабыз да. Анан эң аягында эң кызыгы мындай болуп атат да. Акылбек гей эмес деп атат да, чыгып турупчу. Ал гей болбойт өлсө дагы деп атат да. Эми аны кантип далилдеп атасыңар деп атабыз да. Себеп Акылбектин аң сезими бар дейт да. Ал аң сезиминен көрдү, ошон үчүн ал гей болбойт деп атат да. Аны эмне деп айтып атат? Бүгүнкү күндө алар фактка кол койса, ошол нерселерге кол коет, андан согушпайт. Биринчи, экинчи дүйнөлүк согуштан өлгөндөрдү көрдү, алар согушпайт деп атат да. Эми бүгүнкү күндө мен силерге ушул теорияны эле жөнөкөй эле нерсени түшүндүрүп берейин да. Эмне себептен муну жойгонго аракет кылып атышат да.
Бардык дүйнөдөгү ресурстар түгөнүп атат. Согуштун эң биринчи максаты эмне? Ресурс басып алуу да. Же аянтты басып алуу, акчаны басып алуу, гендерди басып алуу, нефттерди басып алуу. Эми ошол нерселер түгөнүп атканда, ошол эле өздөрү айтып атат. Мамлекет эң алдыдагы мамлекеттер тиги неме ошол нерсени колдоп, ошол нерсени чыгарып атышат депчи. Ядердик нерсени артка алып койсоң, сен ошо адилетсиздик деп аткан булардын көйгөйү как будто неме ядердик бомбалар барда эле адилетсиздик болуп атат да. Бүгүнкү күндө жери чоңдор, жери кичинекейди басып атабы? Армиясы көптөр, армиясы аздарды басып атабы? Акчасы көптөр, акчасы жокту басып атабы? Ал көйгөйлөр жок болуп кетпейли ядердик бомбадан кийин. Мисалы эртең эле келет дагы неме деген Кытай биягыбыздан бизге басып кирет да, мисалчы. Бүгүнкү күндө Кытай ал нерсени эмнеге кылбайлы? Биз Россия менен келишим болгончу, Россия бизди колдогончу алар кирбейли да. Эртең күн ядердик жок болсо, эмнеге Кытай коркуп атат бүгүнкү күндө Россиядан? Ал Россиядан коркпой эле, ал ядердик бомбадан коркуп атат деп атабыз да. Эртең күн ядердик бомба жок болсо, Кытай Россия менен да согушканга даяр болот, эң биринчи Кыргызстанды басып алат да. Мына ошол адилетсиздик деп атабыз да. Эки килтейген немелердин армиясы бар, ядердик бомба жок, башкача айтканда, ресурс сакталып кала турган болсо, согуштун башталуу ыктымалдуулугу жогору болот. Эмне себептен биздин атомдук бомба бар кезде согуштун башталуу ыктымалдуулугу аз деп атабыз? Себеп согуш максатына жетпей калат деп атабыз. Согуш эмнеге башталат? Ресурс алуу үчүн, өзүңдүн байлыгыңды көбөйтүү үчүн. Ядердик бомба болуп жарылса, ал нерсе жок, 15 күндө согуш максатына жетпейт деп атабыз. Ядердик бомба жок болсо, Кытай тиги неме 2 миллиард калкы менен барып туруп тиги неме Россиянын неме канча бир миллион калкын басып алса, бүгүнкү күндө ал ага духу жетет деп атабыз да. Башкача айтканда Россиянын жери согалат, Россияны басып алат, мына айтканда ресурс согуш максатына жетет деп атабыз. Эми ушул ыктымалдуулукта Германияда да кол коюлган болчу. Ошол кол коюу бузулуп атса, демек булардын неме ыктымалдуулугунда дагы бир нерсе далилденбейли, акылбек кей эмес деп атпайбы ошо? Ошол жерде эң негизгиси азыр неме монда айтып койчу. Эң негизгиси булар айтып аткан нерседе бүттү десең башым унутуп калбады. Чоң рахмат. Экинчи палатага оюндар көрсөк кандай? Оюндар эмне болуп атат? Ким билет? Негизи биринчиси столдордо оюндар жалаң эле дүйнөлүк деңгээлде дегиз эле бир аябай бир укмуш проблеманы чечип салышты десек да айткандан алыспыз. Себеп дегенде салыштырып өтөлү. Өкмөттөр эмне деп атат? Өкмөттөр айтып атат, бул адамдарга коркунуч тап келет деп атат да. Эмнеге коркунуч тап келет экен? Анткени адамдар айтып атат, ушундай бир нерсе бар экенин билген үчүн адамдар коркуп жашап калат деп атат. Андан тышкары бул айтып атат, кибер террористтикти өнүктүрөт деп атат. Анткени террористтер келип, эртесин ошол куралды кармап, эмне кылып салып, ким билебиз, кепилдик бере албайт да деген нерсени айтып атат. Андан тышкары хакерлер айтып атат. Каяктан билесиңер, хакерлер чыгып бир нерсе кылып жардырып салабы, ким билет деп атат. Анткени азыр 21-кылым любой умный адам барып дагы аны колунан келе алат деп атат да. Эми экинчи столдо оппозиция эмне дейт? Оппозиция чыгып айтып атат. Биз мындайча айтканда коргонуп атабыз дейт да. Эмнеге дегенде, мен мамлекетимде ушундай атомдук бомба ядер бар болсо, мага эч ким келип тийише албайт. Себеп дегенде, мен бар болгону үчүн алар мен аны бомба кылып таштап кетсем, ал эртеси күнү мен бомба кылып таштап кетсе, көзүм жок болгону эмне пайда деген айтып атат да. Андан тышкары дагы айтып атат, булар согуш негизи эле согуш болуу, эмне болуу, эгер ядердик бомба жок болгондо элдин баары согушуп эле басып бирин талкалап, такыр эле бомба жердин баары беспорядок болуп кетмек деп атат да. Андан тышкары негизи аны адилетсиздик деп эле ушундай эле болду. Эми биз экинчи столго өзүнчө бир жаңы нерсе киргизели. Себеп дегенде бул жерден жалаң дүйнөлүк нерсе алынды. Эми биз эмне менен өнөбүз? Биз экинчи өкмөт адамдын өзүнүн психологиясы менен, себеп дегенде ошол ядердик бомба бар кезде адамдын психологиясы кандай болот, жок болгондо кандай болот деген нерсени алабыз. Себеп дегенде бул нерсе көп майнерлбей кетти. Себеп дегенде сөз түрдө биз дүйнөдө жашап аткан тирүү жандар бизбиз да. Ал экология кала берет. Ал эми адамга тийгизген таасири өтө чоң деңгээлде экенин унутпайбыз. Себеп дегенде адам биринчи ресурс экенин унутпайбыз. Себеп дегенде баштайлы биз эмне дейбиз? Адам бул ким? Адам бул любой эле мамлекет, ошо атомдук бомбасы бар мамлекет өзүнүн жарандарын ойлош керек биринчи очередде. Себеп дегенде, мен Кыргызстанда ошо ядердик бомбаны алып жатамбы? Менин элиме эмне болуп жатат деген суроону коюш керек. Себеп дегенде, мен мамлекет болгондон кийин ар бир адамга үчүн жооп бергенге милдеттүүмүн. Себеп дегенде менин жарандарым. Анан бул жерден деген мени бирөө келип басып алат экен деп ядрону алып жатат, бизге туура эмес деп атабыз. Эмнеге дегенде, адамдын биринчиден эң байлыгы ден соолук туурабы? Ал ден соолугу эмнеден болот? Эгерде мен Кыргызстанда Бишкекте
мамлекетте ошо ядерный ошо бомба сакталып турса, мага эмне болот? Сөзсүз түрдө анын ультрафиолетовый нурларынан, андан тышкары мага тизген аба менен келген жыттарынан, химический растворунан, жана андан тышкары биздин көптөгөн мутацияга алып келиши мүмкүн. Кээ бир адамдар психикалык жактан жабыркап калышы мүмкүн. Андан тышкары жана баарыбыз эле билебиз, ушу Хагасакиде өзгөчө бир чоң Жок, калбайм. Хагасакиде өзгөчө бир мындай адамдарга катастрофа алып келе турчу, трагедия боло турчу окуя болгондо, анан бул жерден эң биринчи ресурс бул адамдардын, чыныгы адамдардын оорусу Хагасаки деген оорус пайда болуптур. Ал оору болсо Хабануся деген оор бар экен да. Ал оору неден келип чыгыптыр? Ошо паникадан, ошо атом бомбанын жарылгандан кийин адамдардын мээси жиндүү болуп, өзүнүн аттарын билбей калчылдап басып калып, өзүнүн атын унутуп, ата-энесин таныбай калгандар болуптур. Эмне ушуну эмнени алып жатабыз? Бул дүйнөдө жаныбарлар деген ал сезими жок, мындай дегенибиз менен адамдарга эң чоң таасирин тийгизет экен да. Ошол себептен жада калса ошонун таасиринин артынан оору чыгып, жаңы оору пайда кылганга, анткени биз жердин байлыгы адамбыз да. Андан тышкары майып балдардын төрөлүп калышын жада калса ошол айылда жашаган аялдын боюна бүткөндөн кийин ал төрөгөн баласы кийин буту чолок болуп калышы мүмкүн экен. Ал калбайм, кээ бирөө кулак укпай калышы мүмкүн экен. Кээ бирөө акыл эси кем баса албаган, майып, такыр эле элге жарага тийбеген адамдар болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары боюнда гана болбой да калышы мүмкүн. Себеп дегенде үйлөнгөн жаңы келин ошол жерге барып жашагандан кийин ал тукумсуз калууга, эркектерде тукумсуз калууга дагы өзгөчө бир терс зыян тийгизерин дагы бир айта кетебиз. Андан тышкары ушундай көп оорулар бар экен. Андан кийин дагы бир нерсеси бул химиялык жактан дагы бизге өтө чоң таасирин тийгизет. Себеп дегенде дүйнө жүзүндө ошо атомдук бомбадан тышкары химиялык согуш, биологиялык согуш, андан тышкары курал жана согуш деген бар да. Эми ушул менен эле бир эле бизге катастрофа атомдук бомбаны гана эмес, ошо менен байланышкан химический бизге война курат да. Бул эч ким менен согушпайсың, бирок ошол биз атомдук бомба адамдардын өзүн калбайм. Октотуп калсын. Сиз азыр айтып атпайсызбы, ошо болгондон кийинки өтө жаман боло турган нерселер, чыга эч ким каршы чыкпайды. Болгонго чейин ошо Россияда, Америкада эң көп ядердик бомба бар да азыркы учурда. Эмнеге алардын баары тукумсуз болуп, келеси болуп, аябай паникалып, жана сиз айтып аткан оору менен ооруп кетпейби да? Чоң рахмат, жакшы суроо экен. Эмнеге дегенде, анткени Россиядагы, АКШдагы кээ бир мамлекеттер өзгөчө мындайча айтканда деңиздердин астына, көлдөрдүн астына катышат экен да. Анан дүйнө жүзүндө ушундай болгон атомный станциялардын 14 түрү бар экен деп жакында эле бир окумушта ойлоп айтыптыр. Себептен да факт да, анткени ушундай нерсе бар экендигин. Ошол көлгө түшүп атпайбы адамдар, ошо мисалы көлдүн астына катса дагы, ошо көлгө түшкөн адамдардын денесине кандай бир бир нерсе болсо дагы терс таасирин тийгизет деген нерсе бар да. Демек, сен аны аспанга апарып жердин укмуш жерине катсаң дагы кандайдыр бир деңгээлде терс таасирин тийгизет. Анан дагы бир нерсе, эмне үчүн Америкада же болбосо Россияда адамдардын бирден бир бала болушу, себеп дегенде кандайдыр бир жаңы оорулардын пайда болушу, ушунун баарынан келип чыгат. Рак, азыркы учурда рак деген мурда оору жок болчу экен, ошонун баарынан канча бир оорунун келип чыгышы ушундай болот экен. Андан тышкары, эгерде ушул биз ошону биздин мамлекетибиз колобучу Американын бир жерин алып биздин бүткүл дүйнөнүн адамдары үчүн карап жаткандыктан биздин адамдар декларациясына биздин укугубузга дагы терс таасирин тийгизет экен. Себеп дегенде биздин укугубузду бузуп атат. Бизден эч ким үстүнөн разрешение алган эмес, мамлекет келип сен мага уруксат бересиңби ушуну кармайын деп бизге эч качан бирөө жазып да берген эмес да. Демек биздин менин укугумду бузуп атат. Мен каалап атам, таза экологиясы, таза жерде жашаганын каалап атам, бирок ал күнү, ал болгон күндө дагы, ал болуп жарылган күндө дагы мага терс таасирин тийгизип аткандан кийин мен эмне үчүн коргойсуңар деген суроо жатат да. Себеп дегенде сен мени коргогондо, башкалардан коргогондон мурда ошол курал жарагыңар мени өзү эле жок кылып бүтүп атат деген нерсе бар да. Себеп дегенде адамдын өмүрү ошол турган үчүн эле кандайдыр бир майып болуп, ар кандай нерсе физический нерселер менен болсо дагы адам каза болуп калат деп атабыз. Демек, бул жерде максатыңар эмне деген болот да. Анткени адамдарды өзүңөр өлтүрүп жатпайсыңар деген суроону дагы бир айтабыз да. 11 секунд. Андан тышкары адамдарга трагедия алып келет. Себеп дегенде азыркы учурда адамдар ушундай нерсе бар экенин билет дагы бизге трагедия алып келет. Эртеси күнү ушул нерсе жарылып кетсе эмне болом деген суроо ар бир жанынын жүрөгүнө жашайт болуш керек. Мисалы акыр заман келгенде эле бизге чувство алып келерин да бир айтабыз. Анткени бул нерсе болгон, Хагасакини көргөн, адамдын баары көргөн, жердин баары мындай кичинекей бала жаткан, маянын баары күйүлгөн, эсин баары жоткан, башы жок. Андан тышкары келеген зданиялар курап, буралып түшүп калган, жер ал жерден тып-тыйпы болуп калганын, жаныбарлар дагы жоколуп кеткенин, андан тышкары өсүмдүктөр өспөй калган фактор болсун. Жаман коркутуп айтат экенсиң. Жок, негизи кабыл алыш керек да, убакыт бүткөндөн кийин. Жок, негизи кабыл алынбайт. Анан просто мындай сен башкача айтат экенсиң, бүттү. Отурбаса өлөсүң деген. Сөзүн жакпачы.
Сүйлөп баштайт. Сизге алдым нет берилет. Так, рахмат, да бир жолу саламатсыздарбы? Аты жөнүм Айзерек Байсханова, барыңарды көрүүмдө көрүп жаткан чоң кубанычтамын. Тема эмне болуп атат да, бүгүнкү күндө ядролук бомбаны жойбойт болуп атабыз да. Биз бүгүнкү күндө как оппозиция катары жойбойбуз. Анан эми эң негизги эле айтып чыга турчу нерсебиз бүгүнкү күндө биздин өкмөттүн кыжаалат болуп жаткан нерсеси эмне болуп атат да? Мындан канча жыл мурда Японияда жарылып, адамдар ооруп, акырындык менен байкуштар айыгып, уже нормалдуу жашоого келип калган элге эчтеке таппай калып, бүгүн чыгып алып, биздин оппозиция кыжаалат болуп атат, анан биз псих болуп калабыз, анан биз өлүп калабыз, анан биз не болуп калабыз. Какой бул жерде смысл да, бул резолюцияга байланышканчы? Макул, биз бүт дүйнө жүзүн жардырып салдык, ошондон кийин ушундай болосуңар. Биз бүгүнкү күндө биз эли журттун баарын жардырабыз деп чыкпайлыбыз. Сурап берейин. Кабыл албайт. Иш алгачкы мектепте керек. Эми бул нерсе нелерде адамдын психологиясына зыян экен, ден соолугуна зыян экен. Окей дейли да, ушуга неметип төгүндөйдү да. Эгерде бомба жарылса, адамдар канчалык бир деңгээлде аман калат экен да, дүйнө жүзүндө алар байкуштар менен страдать этет экен. Анан эгерде урматтуу биздин биринчи өкмөт оппозициялар дагы судьялар бул нерсени айткан жок да. Эгерде биз бүгүнкү күндө ядерный бомбаны алып сала турчу болсок, жөн эле азыркы жөн эле бомбабыз бар эле учурда дүйнө саясатын ким жүргүзүп атат? АКШ жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө Россиянын, Кореянын жана башка саналуу өлкөлөрдүн бомбасы бар үчүн алар бизге открыто келип туруп, "Томас, мен айтканды кыл" деп атака жасай албай эле. Эгерде биз бүгүнкү күндө бомбаларыбызды алып сала турчу болсок, Америка бизди от души эле келип эле "Менин айтканымды кыласың" деп кул кылып алып атат. Ошентип тирүүлөө бир өлкөгө көз каранды болуп, бүгүнкү күндө Американын кулу болгончо көрө каждый сам себе бомбасы болсун деп атабыз. Россия бүгүнкү күндө канчалык бир деңгээлде сактанып турсун. Буну айтып далилдеп беребиз да. Сириядагы нефт бар экенин АКШ террористтерди уюштуруп, анан Сирияны жардырып бүгүнкү күндө эметкенин баарыбыз билебиз да. Ошондой эле нефт бүгүнкү күндө Россияда деле бар. Бирок АКШ эмне үчүн Россияны бүгүнкү күндө жардырбай эле, урматтуу судья? Анткени Россияда ядерный бомбасы бар. Россия АКШдан өзүн коргоно алат. Биздин негизги алып чыккан идеяларыбызда бүгүнкү күндө биз ал атомный бомбаны жойбой, биз эмнеге жетип атабыз да? Биз эркин болуп атабыз. Биз атомный бомбаларыбыз бар учурда биз эркиндикке жетип атабыз да. Ал кандай эркиндик дей турган болсоңуздар, урматтуу судья, биз бирөөдөн көз каранды болбой элебиз. Хоть Россиянын астында элебиз, Россия биздин союздаштарбы, бирок биз как Кыргызстан катары жашап атабыз, как нормальный адам катары. Мисалы, азыр Кыргызстан айтып атасың, Кыргызстанда ядерный бомба жок. Эгерде биз Россияда бар экен да, мисалы бир күн келип бизге АКШ келип ошо бомбасын таштайм деген күндө биз кимге кайрылабыз сөзсүз түрдө Россияга барып багынганга туура келип жатат да. Эми ошондо эмне дей аласыңар? Ошондо деле баары эле башка бирөөгө көз карандысыз пайда болбойт, себеп дегенде ушул нерсе жок болгондо эч кимге жалдырамак эмес да. Жооп беребиз да. Бүгүнкү күндө урматтуу судья берген суроосу эмне болуп атат да? Мен эмне үчүн Сирияны мисал келтирип атам? Булар түшүнбөй калды да. Сирия бүгүнкү күндө да байкуш болчу, эч нерсеси жок болчу. Ошон үчүн АКШ анын нефтин алыш үчүн коргонгон ядерный бомбасы жок болгон үчүн аларды эркиндигинен ажыратып бүгүнкү күндө кандайдыр бир тайный жолдор менен аларды жардырды деп атабыз. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз ядерный бомбаларды бүгүнкү күндө бар экенин, каждый өлкөнүн өзүнүкү болуш экенин колдойбуз. Именно вот Токтогүлдүн суроосуна ошол жоопта. Эгерде Сирияда ошол учурда андай бомбасы жок болгондо, биз биз бүгүнкү күндө Россия менен жакшы отношенияда болуп турабыз, биз союздашпыз, бирок эң негизгиси Россия бизге караганда, то есть Америкага караганда биз үчүн жакшы, анткени биз союздаш, биз өзүбүздүн качан бомбабыз чыкканга чейин биз Россия менен болуп турабыз. Самый главный бул жерде биз бүтүндөй Американыкы болуп калбай элебиз да. Андан сырткары дагы эмне деген нерсе бар да, бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү тынчтыктын сакталып турусуна бул ядердик бомбалардын таасири аябагандай чоң деп айтсак деле болот да. Мисалы үчүн, эгерде бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бомба жок болсо, жогорудагы эле биз айткандай кулчулуктар пайда болмок же дагы биз бир адамга баш ийип калмакпыз да. Бүгүнкү күндө биз кантип коргонуп атабыз? Именно дүйнө жүзүндө бомбалары бар болгон үчүн адамдар бири-биринен коркуп атат деп атабыз. Бул одновременно бирин-бири коркутуу эмес, бул коргонуу деп атабыз. Биз башка бирөөдөн өзүбүздү коргой алып атабыз. Бүгүнкү күндө ядерный бомбаларды жойгон учурда эки биздин бардык өкмөттөрүбүз тең эле эмнеге жеткенин көрсөтүп бербей эле да. Мен сиздерге ошол жыйынтыкты көрсөтүп берип атам. Еще биздин биринчи оппозициядан дагы айырмаланып, бүгүнкү күндө биз аларды жоюп салганда, биздин бүгүнкү күндө экономикалык жактан, башка жактан
эң күчтүү дүйнө жүзүндөгү мамлекет бул АКШ. АКШ бүгүнкү күндө баарында коргонуучу ядерный бомбалары бар учурда деле бизге сес көрсөтүп, биздин үстүбүздөн келип ошондой мындай бүтүндөй дүйнөнү өзү башкаргысы келгенин бүгүнкү күндө ачык эле билдирип атат. Антип башкарганга АКШга эмне тоскоол болуп атат? Дүйнөдө АКШ бир гана оружие жактан, курал жактан Россиядан кийинки орун болуп калат экен. Россиядай күчтүү куралданбаган экендиги үчүн бүгүнкү күндө өзүнүн саясатын ачык жүргүзө албай келет деп атабыз. Эгерде биз ал ядерный бомбаларды жоюп таштай турган болсок, АКШ бүгүнкү күндө бизге келет дагы биз дүйнө жүзүндө бир эле мындай АКШ үчүн жашаган же бизди мындайча айтканда кулчулукта жашаган жалпы өлкө болуп калабыз деп атабыз. Куралдарды алып таштаган учурда, куралдар бир эле учурда биздин эркиндигибизди жана дүйнө жүзүнүн тынчтыгын сактап атат. Анан негизги нолган нерселери бул биринчи, то есть экинчи өкмөттүн айткан нерселери жер жүзүндө ресурсасынын психологиясы, адамдын такой оорулары деген нерселер бул резолюция боюнча деле туура эмес да. Ал качан бомба жарылгандан кийинки таасирлерде бүгүнкү күндө именно АКШда бомба бар үчүн ал жактагылардын баары төрөбөй калыпчы. Именно ошол бомбасы жөн эле бар экенинде андай зыян жок, урматтуу студия. Ал качан гана жарылып, тигил жерде жарылгандан калган кандайдыр бир нерселер адамга таасир эткен учурда гана ошондой бир зыяндар келип атат да. Демек булардын линиясы эч нерсе таппай калган туфта линия деп атабыз. Анткени бул нерсе мындай оорулардын чыгат деген нерсеси бул мындай сөзсүз түрдө дүйнө жүзү жарылып, элдин баары жок болгондон кийин 15 секундда чыгат. Демек бул нерсе туура эмес. Ал эми эмне үчүн бүгүнкү күндө жарылбайт деген кепилдик бар дегенге биздин оппозиция тарап толугу менен жооп берип кетти деп айта алам да. Анткени бүгүнкү күндө ал программаны иштеп чыккан адамдар өздөрүнүн лох эмес экендигин буга чейин көрсөттү да. Бүгүнкү күндө биз аны жөн гана сактануучу жана биздин эркиндигибизди коргоочу курал катары колдонобуз. Оппозиция башчысынын Эң алгач саламатсыздарбы, урматтуу сот, эркин аудитория, тарапташтарым жана каршылаштарым. Мен оппозиция өкмөт мүчөсү Талантбек кызы Мерим. Эми бул жерде айтып атышат. Өзөктүк куралдарды жоюш керек деп. Эми баарыбыз билгендей, дүйнөдө өзөктүк куралдардын жок болуп, дүйнө өзөктүк куралдан жок болуп кетүү коркунучунда турат да. Ал эми оппозиция мүчөлөрү чыгып, мынтип айтып атат. Биринчи оппозиция мүчөчү экинчи оппозиция мүчөбүз болсо мынтип айтып атат. Неме деп, мисалы, мен башым айтпадыбы, немени мисал келтирип, жана Японияда эки шаардын жарылгандыгынчы. Ал нерсе өтүп кетти, азыр адамдар жашап атат депчи. Ошол өтүп кеткен нерседен адам сабак алып, бүгүнкү учурда ушул немени куралды жок кылышы керек да. Эми Антони Гутерринин берген маалыматында ушул тапта дүйнөдө 14 миңден ашык өзөктүк куралдар катылуу экен да. Андан кийин эле Дмитрий Медведев Бириккен Улуттар уюмунун 75 жылдыгына арналган макаласында аябай олуттуу маселелерди караганда, анын ичине сөзсүз түрдө өзөктүк куралдарды киргизип, өзөктүк куралдарды жою боюнча дагы бул нерсени караган. Эми мындай дегенде, мисалы, өзөктүк куралдарды жасоо аркылуу биз өлкөбүздүн коопсуздугун коргойбуз деп айтып атасыздар. Өзөктүк куралдарды пайдалануу аркылуу, наоборот, өлкөңүздөгү жарандардын жок болуп кетүү коркунучун, ошол мисалы өзүңүздүн өлкөңүзгө өзүңүз чыккынчылык кылдык дегенди биз баса айткыбыз келет. Эми мисалы атомдук бомбаларды жасоодо адамдардын укугун тебелеп атышат да. Мисалы, ал ошол өзүнүн өлкөсүнө барып ушул атомдук бомбаларды жасоого алардан эч кандай уруксат алган эмес, мен кабыл албайм. Эч кандай уруксат алган эмес. Бул деген чоң бир трагедияга алып келишет да. Мисалы, баарыбыз эле айтабыз, келечек жаштардын колунда деп. Эми эгерде ошол атомный бомбалардын натыйжасында адам жаш балдар мутант болуп төрөлүп атышса, анан кийин сен каякта келечең, сен жаштардын колунда. Сенин жаштарың болсо мутант болуп төрөлүп, же болбосо акыл эси, мисалы, мен башым айтпадыбы, даже ата энесин тааныбай калат депчи. Анан ошентип атса, сени өлкөңдү ким өнүктүрөт, ким каяктан неме алат? Мына ошону биз баса белгилеп айтабыз, урматтуу. Андан кийин макул бериңиз. Сиз айтып атпайсызбы, азыр мындай
мен үчүн экинчи Американын ачылышы болуп атат да, жантан бери силер турган ядерный бомбалардан ультрафиолет немелер нурлар чыгат дегениңерчи. Эгерде чын эле ошондой болсо, силерге аябай ишенгим келип атат, бирок ишене албай атам да, ошон үчүн тактап сурап атам. Чын эле ошондой болсо, эмне себептен эркиндикти ушунчалык сүйгөн, ар кандай укуктарды ушунчалык коргогонду жакшы көргөн Американын эли азыркы учурда силер неме ядерный бомбаңарды жоготкула, мен тукумсуз калып калып атам, менин балам мени тааныбай төрөлүп калып атат деп митингге чыкпайбы? Чоң рахмат суроогуңузга экен. Мындай мисалы биз айтып атпайбызбы, ошол бомбалар жарылып кеткенде, ошол мисалы Россия Америкага жардырган, анан кийин ошондон мисалы дүйнө жок болуп кеткен учурда гана билишет да. Биз айтып атабыз, ошол чекитке барганга чейин азыркы кичине мисалы 14 түрлүү атомдук бомбалар сакталып катылуу болгон турса, азыр ошол нерсени азыртадан жок кылайлы, ошол жеткенге чейин деп биз ошону айтып атабыз да. Андан кийин экинчи оппозиция айтып атат, мисалы АКШ ошол азыркы учурда Сирияда согуш болуп турат, ошол жердеги колдонулган бомбалар максатына жетти бүгүнкү күндө. Алар эч кандай максатына жеткен жок да, Сириядагы колдонулган атомдук бомбаларчы. Буну баса белгилеп айтам. Андан кийин мисалы жанагы атомдук бомба жарылгандан кийинки мисалы айтып атышат, атомдук бомба жарылгандан кийин мисалы ошол жерде 100 жылдап ошол жерде жашоо болбойт да. Жашоо болбогондон кийин ал жерде өсүмдүктөр чыкпайт, адамдарга терс гана таасирлерин тийгизип атат да. Мына ошолордун баардыгын эске алуу менен бул атомдук бомбаны жок кылыш керек. Андан кийин көз карандылык болуп калат. Мисалы биз азыркы учурда мисалы Россияда атомдук бомба бар болгон үчүн биз Россияга көз карандыбызда, эгерде бардык мамлекеттерде атомдук бомбаны жок кылып койгондо эч бир мамлекет бири-бирине көз каранды болбойт эле дагы. Ортосунда бир какой-то бир тынчтык келишимин куруу аркылуу өзүнүн өлкөсүнүн коопсуздугун коргой алышат да, ар бир мамлекетчи. Андан кийин ошону атамдашуу болот. Эгерде мисалы азыркы учурда баарыбыз билебиз, согуштун эки түрү бар, кандуу анан кансыз согуш. Азыркы учурда Америка менен Россиянын ортосунда кансыз согуш болуп келе жатат да. Атомдорду аябай бири-бирине өчөшүп, атомдун көптөгөн түрлөрүн жасапчы. Анан кийин эгерде ушул атомдук бомбаларды жасабаганда, ошол алардын ортосунда кансыз согуш болбойт эле да. Эгер азыр ошол кансыз согуш уланып кеткенден кийин 3-чү дүйнөлүк согуш башталып кетсе, бул деген бул жаратылыштын биздин планетанын жок болуп кетүү коркунучунда турат. Ал эми аны ар бир жаран күнүгө ойлонот да, мисалы акыр заман келип калса кандай деп, ар бир жарандын жүрөгүндө ушул нерсе калып калат. Ошондуктан урматтуу сот, өзөктүк куралдарды мамлекеттерден жоюш керек. Андан кийин мисалы атомдук бомбалардан адамдар көптөгөн ооруларга чалдыгат. Мен башым айтып кетпедиби, рак оорулары деп. Анан мына ушуга окшогон оорулардын натыйжасында адамдардын ден соолуктары, мисалы бул биздин эң негизги нерсеси, бул жашоодо биз адам жашай турган бизбиз да. Анан кийин жашай турган биз болгондуктан биздин ден соолугубузду, анан кийин биздин эртеңки келечегибизди алар ойлошу керек, мамлекетчи. Андан кийин ушул себептен биз утуп жатабыз, бул башка каршылаштарыбызды ушул тараптан утуп жатабыз биз деген, ошол мисалы атомдук бомбалар жарылып кеткен учурда массалык кыргын болот депчи. Биз ушулардын баардыгын сизге аябай баса белгилеп айттык. Анан кийин эч ким кепилдик бербейт да, бул атомдук бомбалар качан жарылып кетет, анан кийин качан ушул биздин планета жок болуп кетет дегенчи. Ошондуктан адамдар жашасын. Чоң рахмат. Рахмат, саламатсыздарбы сот, каршылаш тарап жана тарапташтар. Бүгүн биз эмне туурасында сөз кылып жатабыз? Ядролук куралдарды жоёт же жойбойт деген темада. Өкмөт тараптары айтып жатат, ядролук куралдар бизге деген өтө чоң таасир берет, биз деген оорулар болобуз, биз деген ооруйбуз, мутация болот, биз деген шалкылып коюшу мүмкүн. Биз сиздердин бул сурооңуздарга, бул алып чыккан идеяңыздарга мен башын жооп берген болчу. Ядролук куралдар жарылып кетмейинче эч кандай мындай ден соолукка зыян бербейт да, бул эч кандай ооруну алып келбейт.
Сіздер айтып жатасыздар, рак деген ооруларды пайда кылып атат. Ядролук куралдар ушул жарылбай эле рак деген ооруларды толтурат. Мисалы рак деген ооруларды жалгыз гана биз ядролук куралдардан албайбыз да. Андан башка толтура себептери бар да рак ооруларынан чыгыш үчүн. Мен башыма айтып кеткендей эле, биз азыркы учурда ядролук куралдарды жок кылып салууда эмнеге жетебиз? Жок кылып салууда бизде эмне болот дүйнө жүзүндө? Эгер биз ядролук куралдарды жок кылып салсак, АКШ деген азыр бүт баардык мамлекеттерди мен өзүм бийлесем, өзүм алсам деп эле атпайбы? Биз жок кылып салганда деген бизден оңой эле басып коет да. Ядролук куралдарды жок кылып салганда АКШ оңой эле басып коет атпайбы? Эгер бизде эмне үчүн ушуларга чейин АКШ баспай атат, анткени деген анын ядролук куралы Россияга караганда күчсүз, алсыз болгону үчүн азыр же Россияга келип мындай бир эме тийгизбей эле да, зыян тийгизбей эле. Ошон үчүн Россиянын бүт баардык жыйындарга чакырып эметип атпайбы? Анден ошондой жогору бир деңгээлде күчү бар болгону үчүн. Ядролук куралдар экинчи пункт айтып кетти. Ядролук куралдар жалоо үчүн мындай элдерден уруксат сурабайлы, мен деген таза бир экологияда жашашым керек деп атпайбы? Биз деген ички иштер министрлигине шайлап берип атпайбызбы? Сен деген чыгарган чечимдерге мен толугу менен макулмун деп берип атпайбызбы? Бизден уруксат сураганга анын эч кандай милдетибиз жок. Анализге келсек, биринчи палатадагы оюндар өтө кызыктуу өттү деп ойлойм. Бирок ядролук куралдарды жок кылып салганда биз эмнеге жетебиз дегенге толугу менен эметип Акылбек толугу менен айтып бере алган жок. Оппозиция тарап утту деп ойлойм. Азыр биз ядролук куралдарды толугу менен жок кылып салганда бүт баардыгы тең болот, бизде мен күчтүүмүн деп эч ким чыкпай калат деп атпайбы? Анда деген өтө чоң бир согуш башталат деп ойлойм. Ошол ядролук куралдарды жок кылып салган учурда мында деген ядролук курал жок, бул деген бизде эч нерсе кылбайт, биз менен эле бирдей эле болуп калбадыбы, биздин калкыбыз, биздин мындай биз опыттарыбыз бар эмеспи деген эле ойдо калат да. Андай үчүнчү дүйнөлүк согуш башталып кетиш ыктымалдыгы өтө жогору деп айтайын бул маселеде. Экинчи өкмөт алып чыккан маселе болсо бул таптакыр резолюция тиешелүү эмес деп ойлойбуз. Бул деген ядро жарылып кеткенден кийинки адамдардын ден соолугу боюнча эметип атпайбы, сүйлөп атпайбы? Ядро жарылгандан кийин, азыр ядро жарылбаса бизге эч кандай зыян бербей эле да. Адамдын психологиясы, адамдын ден соолугу, адамдардын кабыл алуусу деп эле атат да. Азыр бул эмеге ядролук куралдарды жок кылып салсак деген биз психологиябыз оңолуп калат, биз таза экологияда жашап калабыз. Буга эч кандай гарантия жок да. Может быть, биз деген ал убакта деген кул болуп жашап калаттырбыз балким. Ядролук куралдарды жок кылып салганда бизди башка бир мамлекет басып алып, биз кул болуп жашап калаттырбыз. Буга деген эч кандай гарантиясы бербей эле да. Биздин экинчи оппозиция менен биринчи оппозицияны салыштырып келсек, биринчи оппозициянын максаты болду дүйнөдө тынчтык орнолот деп эле калды да. Биз ядро тынчтык болуп турат, биз эмелерибиз ядро куралдар менен эле тынчтыкты сактап турабыз деп айтты да. Биз болсо эркин жашайбыз дедик. Биздин деген эркиндигибиз болот. Ядро куралдар жок болсо биз деген басылып кул болуп жашагандан көрө эркин жашаганды тандайбыз. Пусть бар болсун, биз эркин жашайлы деген теманы көтөрүп чыктык. Ошон үчүн биздин палата утту деп ойлойм. Рахмат. Yok, giydiler.